Мынакей жайкы каникулга саналуу күндөр калды. Азыр мен ойлонуп көрсөм, кичинекей чагымда ата-энемдин жанында калган күн болбоптур да, жайындачы мисалы. Такыр эстей албай койдум. Ата-энем сөзсүз мени же чоң атам чоң апамдыкына, же тайата тайненткине жөнөтүп чыккан да, жайындачы. Эми жакшы ниет менен да, эмнеге дегенде аяктан бир тарбия алып келсин, айылдын жашоосун көрүп келсин деп, кандай сонун го эми сиздер деле мынакей билесиздер, биздин поколение, бизге чейинки поколениялары, азыр могу кийинки поколенияларды да билбейм жаштарды, бирок ушуга чейинкилер мынакей билебиз. Комментарийге жазып койсоңуз да болот. Кандай сонун эле. Мисалы мен азыр эстеп көрсөм, чоң апам же тайенем мисалы кимдикине барып калсам, мал кайтарганы кеткенде тим эле колдун айраны, колдун жармасы, колдун нанын салып берип, анан сонун керемет демчи, телефон жок, машина деле чанда кишилердикине ал кичинекей чакта, тетиги 90-жылдар мал кайтарып жүрөсүң, чөп чаап жүрөсүң, картошка отоп келесиң, иш аябай сонун күндөр өтүптүр да ойлоп көрсөкчү. Анысы кандай туугандар, азыр мына каникул башталат да, жөнөтүңүз. Чоң ата чоң апаңыздыкына жөнөтүңүз, тайата тайнесиңине жөнөтүңүз, же лагерлерге жөнөтүңүз. Мына биз да лагерь уюштурабыз Ысык көлдө 10 күндүк. Биз мисалы биздин лагерде да телефон болбойт. Куран сабактары, адеп сабактары, эс тутумду жакшыртуу сабактары болот, развитие внимания памяти деп коет, квест оюндары, спорттук оюндар, состязательный, соревновательный да биздин лагерьчи. Чакан 20 баланын тегерегинде ар бир группада 4төн болот. Уткан командага белектер берилет, же башка да лагерлер бар, өзүңүз изденип бир жыл жөнөтүңүз да. Муну айтайын дегенимчи, эмнеге? Каникулда балдар үйдө жата бербесин. Азыркы тапта эң чоң проблема, глобальный проблема эмне болот? Телефон болот. Телефонго эле жата берет, эч бир пайда жок да. Андан көрө мен айтып атпайм, же лагерлерге, же чоң ата чоң апасына, же тайта тайнесиңине айылга жөнөтпөйүңүз. Кичине үйдө ата-эненин кадыр баркын билип, биринчиден, зона комфортодон чыгып, экинчиден, өзүн тыкандаганды үйрөнүп, өзүн өзү тың болгонду үйрөнүп, өзүн алып жүргөндү үйрөнүп, жашоого мындай бышат да кыскасычы. Жай сайын, каникул сайын жөнөтүп турсаңыз кандай болот? Бардыгыбыз эле ошентип чоңойдук да, мисалы бизге чейинки мен атамдын историяларын, апамдын историяларын айтып отурсам тим эле. Аларды жайлоого, кандай чоң эмелерди, кызматтарды кылыпчы, бир аз тарбия алып дегендей. Ошон үчүн да бардыгыңыздар жөнөтүңүздөр, үйдө эле жата бербешсин, зона комфортунан чыгарыңыздар. Баардыгыбыз жакшы көрөбүз балдарыбызды, эч ким жаман көрбөйт. Бирок ошол учурда да кичине тарбия ниетинде тарбия берем деп, ушинтип бир жөнөтүп чыгарып туралы.